ар дайым адамга күч кубат берип, керек болсо канат болуп, бийиктиктерге учууга бир жакшы салым түзөт деп келебиз. Ал эми бүгүнкү күнү ушул бүтүндөй өмүрүн илим жаатына арнаган, учурда ушул кадырлуу өзүнүн 70 жаш юбилейин белгилейин деп турган, ушул илим жаатында бир нече ийгиликтерди жаратып, ар убак ошо элди жан дүйнөсүн байытууга, илим жаатында изилдөөгө арнаган биздин ардактуу агайыбыз биздин студиядан орун алды. Тогусаков Осмон Асанкулович агай. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандыгыңыз менен. Осмон агай, айтсаңыздар, эми бая 70 жаш юбилейиңиз кут болсун дейли, буюрса жакынкы күндөрү белгилөө алдында турасыздар. Ушул илим жаатында сөз кыла турган болсок, ушул илимге, билимге кызыгууңуздарды айтсаңыздар, анткени сиздердин муун бир таланттуу муун деп айтылат го, ошол доордо илимге кызыккан жаштар өтө көп болгон деп. Ошол алыскы убакыттан тарта баштасак. Рахмат сурооңузга. Биринчиден, чынында эле ошондой болгон, баягы биздин муун союз учурунда илимге кызыгуу өтө ынтызар жаштар көп болгон да. Биринчиден, экинчиден, эми өзүңүздөр билесиздер, бардыгы жанагы ойлогон ойду кыстаган турмуш жигит дегендей, тиги материалдык жака ошол чечет эмеспи, андыктан ошо союз учурунда илимпоздор эң жогорку айлыкты алчу. Эң жогорку. Керек болсо бир институттун ошо мисалы академия, илимдер академиясынын курамында институттун директору министрден көп айлык алчу. Министрден жогорку айлыкты алчу. Эми ошондо 340-360 болбосо мисалы академик директор болсо 550 рубль. Бул өтө чоң акча да ал учурда. Бул биринчиси, экинчиси, анда илимдин баркы бар эле да. Анан кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүңүздөр билесиздер, баягы көрө окат деп, баягы эптеп курсакты тое сал деп атып, кичине илимге анчалык маани берилбей калды. Анчалык маани берилбей калды. Анткени себеби бардыгы эле экономиканы көтөрөлү, эптеп экономиканы көтөрөлү деп атып эле, анан баягы руханий кичине ачарчылыкка да жетип калдык дегендей да, ушундай бир мааниде болуп калды. Анан жаштар да келбей калды да илимге. Илимге жаштар келбей калды. Анткени себеби өтө төмөн айлык болуп калды да, өтө төмөн айлык. Мисалы мындай да, аппараттын айдоочусу, шопуру алган айлыкка ошо окумуштун айлыгы жетпей калган. Андан төмөн болуп калган. Андан төмөн. Бүгүнкү күндө деле көбөйгөн жок. Бирок баары бир баягы илимге умтулган адамдар, баягы мындайча айтканда, илимдин да патриоту болот. Ошо патриоттор бүгүнкү күндө да ошо илимди алып барып атышат да. Анан эми өзүм тууралуу айтсам, мен окууну бүтүп атканда ошо райком комсомолго барасың деп, райондук комсомолго барасың деген менде уже жана эме берилчү эмес беле, окууну бүтүп атканда направление же болбосо ошо жактан атайын эме келчү, кат келчү да, анан бизге жибергиле дегенчи. Анан ошентип атканда турмушта кокусуктар көп эле болот. Мындай сен өзүңдүн планыңды оңдоп коет да, түздөп коет, корректива киргизип. Анан мед институт, анда ошо мед институтта атактуу философ бар болчу, Абдылтайып Табылды деген корреспондент мүчө болду кийин. Анан ошол киши диплом жаздырып калды бизге философиядан. Анан ошо ойдо эле баягы философияга кирип кеттим да, анан кийин илимге кетип калдым. Илимге кетип калдым. Адегенде бир аз мугалим болуп иштедим. Анан чындай келсе мындай да, баягы бизде базалык философияда жок болчу. Мисалы философиялык бөлүм же болбосо философиялык факультет жок болчу. Анан биз баягы жалпы мамлекеттик билим берүү стандартынын базасында философияны 3 бөлүп, жарым жылдык менен окуп өтүп кетчүбүз да. Анан мен окууну бүтүп эле диплом алгандан кийин эме болуп калдым да, мугалим болуп. Анан мен өзүм студенттерге сабак берем, бирок ошол учурда өзүмдү үйрөнөм да. Ушундай шартка келип калдым да.
Анткени мен өзүмдү үйрөнүшүм керек. Тиги жерден үстүртөн эле окуп кетесиң да. Студенткесиң да. Анан ошентип илимде калып калдым. Анан калган өмүр болсо ошо бүт эле Улуттук илимдер академиясында болуп калды да. Улуттук илимдер академиясында болуп калды. Анан ошол жактан аспирантураны Москвага барып МГУдан бүтүп ошол жактан зачет алып, кийин докторантураны Казакстанга, Алматыга, анткени ал учурда бизде докторантура деген жок болчу, аспирантура бар болчу да, докторантура жок болчу. Анан боордош бул Казакстанга барып ошол жактан 3 жылдык докторантурасын бүтүп, соңунда зачет алып келип калдым. Келип анан институт жетектеп калдым, бир 25 жыл институт жетектедим. Андан кийин 5 жыл вице-президент болуп иштеп бердим. Анан азыр эми дагы деле болсо баягы жаштарды тарбиялап, кээде мастер-класс деген азыр атайын жогорку окуу жайларына барып мастер-класс өтүп беребиз. Анан баягы жаштарды илимге тартыш үчүн Союз учурунда бир профориентация деген бар болчу. Азыр андай жок. Бирок биз баягы өзүбүздүн мисалыбызда өзүбүздүн басып өткөн жолубузду айтып, кандайдыр бир илимге жаштарды тартыш керек да. Антпесе бүгүнкү күндө дагы бир жакшы чоң проблема бар, жакшы эмес, проблема бар. Себеп дегенде илимди жашартыш керек. Илимди жашартыш керек. Жаштарды илимге тартыш керек. Антпесе эртең кандай болот? Мына биз эми улуу муун болуп калдык да, биз өтүп кетсек, артыбызда ким калат деген маселе турат да. Илимди ким алып кетет? Тем более азыр билесиздер, прогресс ушундай тездик менен өсөт. Анан даже жетишпей каласың. Ошого түшүндүрүп бергенге жетишпей каласың. Анан илимдин эң бир негизги функциясы бул адамдын жашоо шартын жакшыртып бериш да. Мейли кайсыган илим болбосун, мейли математикасы болсун, мейли химиясы болсун, биологиясы, коомдук илимдер болсун. Ошол илимди туура кылып туруп, анан ошол азыркы бүгүнкү күндөгү жаңылыктарды, азыр ушунчалык көп жаңылык, тем более баягы информациялык маалымат технологиясы өтө катуу өнүгүп атат да. Анан көпчүлүгү эле баягы интернетке кирип кетет да азыркы жаштарчы. Мындай түшүндүрмө интернетте жок. Анда баягы кургак тилде жазып коет, ток этер жерине эле. Аны кененирээк ким түшүндүрүп бериш керек? Илим түшүндүрүп бериш керек. Мына азыр жогоруда сиз өзүңүз тил боюнча маселени алып барбадыңызбы? Илимде де бир чоң маселе бар да, себеп дегенде илимди биз кыргызчалата албай атабыз. Кыргыз тилине алып келе албай атабыз. Эми мындай да бардык эле түшүнүктөрдү же болбосо категорияларды кыргызчалат дегенден мен алысмын, мисалы өзүмчү. Кээ бир уже сиңип калган, аң сезимге сиңип калган уже баягы бытовой оборот деп коет го. Ошондой эл кабыл алып калган түшүнүктөрдү которуп деле кереги жок. Аны кыйналыпчы. Аны кыйналып эмне кылабыз? Бирок кээ бир сөздөрдү кыргызчалатыш керек да. Анан бирок кыргызчалатканга келгенде кийинки убакта баягы тил комиссиясы катуу иштеп атпайбы бизде. Анан кыргызча жазыла дейт, кыргызчалатыла дейт. Анан ар бир окумуштуу өзү билгендей эле, антпесе же болбосо эгерде терминком жалпы ошол түшүнүктөрдү момундай деп туруп которуп туруп ошону киргизип, анан мына могу эки түшүнүк момундай болот деп койсо, анда баарыбыз бир гана түшүнүк менен иштейбиз. Бул жерде болсо, баягы ар бир эмгегин жазып аткан окумуштуу өзүнүн тилине которуп алат. Өзүнчө которот, тиги бир түшүнүк берип атат, бир эле түшүнүктү, чет элден келген бир түшүнүктү бул өзүнчө түшүндүрөт, бул өзүнчө түшүндүрөт. Анан ошондон чаржайттык пайда болуп калат да. Же болбосо баарын бир нукка салып туруп, эгерде мына ушуну кабыл алгыла, бул мындан кийин ушундай деп аталыш керек десе, анда бизге жеңил болот. Көрдүңүзбү? Бирок анда дагы мында адекваттуу ошонун маанисин ачкан, ошонун маңызын ачкан түшүнүк бериш керек. Антпесе азыр эми жана жогоруда сөз кылып атасыздар, Google. Ага салып туруп которуп койгондо кургак которуп коюп атпайбы? Жөн эле. Анын маңызы ачылбай калып атат. А бул жерде ар бир түшүнүктүн өзүнүн маңызы болуш керек. Ушундай да. Туура. Осмон агай, негизи илим, билим кайсыл тармак болбосун адамга биринчи кезекте ден соолук керек деп айтып келесиз.
буга чейин дагы ошол айыл жергелеринде ошол ден соолукту чыңдоо жаатында баягы спорттук мелдештер, таймаштар да өткөрүп келгенсиздер. Анан ошол өзүңүз жеке тажрыйбаңыздан айтып өтсөңүздөр, баягы дени сак адам илимге болгон умтулуусу канчалык деңгээлде жакшы болот? Эми биринчиден жакшы суроо болуп калды. Союз учурунда адамды комплекстүү тарбиялоо деген болчу. Аны эми чет жакасын билип калсаңыздар керек. Анда ошол именно ден соолукту спорт аркылуу тарбиялоо деген бар болчу. Ал жалаң эле баягы ден соолук тарбиялоо эмес, ал жерде адамдын аң сезимин өстүрүү, баардык жагынан. Анан ошондо атайын бир пунктусу менен именно спорт аркылуу, массалык спорт аркылуу. Даже өзүңүздөр деле кийинчерээк угуп калсаңыздар керек ата-энеңиздерден. Тиги мисалы завод фабрикаларда иштеп атканда атайын токтотуп туруп физзарядка жазатчу. Бу да массалык спорт. Атак спортко кызыгуу чынында эле күчтүү болчу, анткени шарт баардык жерде бар эле да. Мисалы мектепте, ар бир мектепте спорт зал болор эле. Ар бир мектепте сөзсүз түрдө спорт зал. Анан атайын бир жумада сөзсүз түрдө ошо физкультура сабагы бар болчу. Физический культура деп атайын сабак өтчү. Анан ошонун аркасы менен баягы адам мындай да, эгерде ден соолугу чың болсо, анын настроениясы бийик болот. Ооба. Демек, настроениясы бийик адам бир нерсени жасагысы келип умтулат да. Ошонун ичинде мисалы илимге, билимге кызыгуу да зор болот. Анткени себеби ал деген баягы өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүн каяка кое берерин билбей атат да. Себеп дегенде анда мүмкүнчүлүк чоң. Дене сак. Искак Разаковичтин деле сөзүн айтып атпайбы? Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп. Анын ичинде ошол спортта бар да. Спортта бар, ал адамдын руханий дүйнөсү эле тазалыгын айтып аткан жери жок а жерде. А жерде ошондой баардык тараптан, төрт тарабынан тең адам баласы туура мындай өсүп өнүгүш керек дегендей мааниде да. Жакшы, ошол демек бая келечек ата-энелерге айтып өтсөк, учурда ата-энелерге да, мисалы эгер балдары кайсыл тармактан мыкты болууну кааласа, бирок спорт мен балам спортсмен болуп кетмек беле, мен башка жакка билимге, илимге ыктайм дей турган болсо деле, спорт менен машыкса бул ашыкча болбойт экен да. Ашыкча болбойт, эч качан ашыкча болбойт. Мына бүгүнкү күндө бизди кубандырган дагы мына жаңы эле Азият оюндарын бүттү. Андан мурун тиги дүйнөлүк чемпионат болду күрөш боюнча. Деги айтайын дегеним, биздин азыркы жаш спортсмендер абдан жакшы агитация кылып атат да. Булар көрсөтүп атат спорттун кандай пайдасы бар экенин. Анан дагы бир нерсе бар бул жерде. Эми анда туура түшүнүш керек. Учурунда спортту кандайдыр ата-энелер эле мынчалык жакыныраак кабыл албай, бул кандайдыр экинчи тараптагы адамдын баягы ишмердүүлүгү деп ойлочу да. Азыр андай эмес. Анткени себеби спортко киргендер мисалы стипендия берет. А учурунда андай да жок болчу. Эгерде сен барып бир медальга татыктуу болсоң, материалдык жактан сага колдоп атпайбы? Анан ошо дагы көп ролду ойнойт да жаштарды тарбиялоо боюнча. Анан андыктан мен ойлойм, тиги ата-энелерге айтып кете турган нерсе, балдарга ушундай кичинекейинен ошону үйрөтүш керек да, үйрөтүш керек. Ал сөзсүз түрдө чемпион деле даярдаган эмес. Просто ден соолугу таза болуш керек. Анткени бүгүнкү күндө экология маселеси да өтө оор да. Аны да баарыбыз жакшы билебиз. Эгерде ден соолугу таза адамда иммунитет күчтүү болот дагы, ал жанагы сырттагы кээ бир мындай терс таасир тийгизе турган заттарга иммунитет өзү туруштук бере алат. Же болбосо иммунитет аны менен күрөшөт. Демек, ал үчүн ден соолук керек да. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында биринчи байлык ден соолукта бекерден айтылса керек дейбиз. Анан ошо бул суроого эмнеден улам жаралды? Анткени сиздердин муун баягы илимге, билимге суусаган муун, илим билимге көп ачылыш жасаган муун деп калбадыкпы? Ошо менен бирге баардык көпчүлүгү мисалы дени сак муун десек да болот да. Баардык тең мындай спортивный телосложение деп коет эмеспи? Спорттук дене түзүлүштөгү адамдар баары тең баягы жашы улгайып баратса дагы, бирок өзүн тың алып жүргөн адамдар өтө көп дегендей. Анан кайрадан ошол сиздин кесибиңизге кайтып келсек агай. Бүгүнкү күндө жаштар билимге, илимге кызыккандар азыраак деп калдыңыздар.
Бул өксүктү жеңиш үчүн баягындай пропаганда керек деп коет. Спортто да пропаганда жакшы жүрүп жатат. Илим жаатында да ушундай болуш керек деп. Анан кантип биз жаштарды ушул илимге тартсак болот? Эми бул жерде бир эле багыттагы маселе эмес, бул комплекстүү маселе. Биринчиден, мен ойлойм, мамлекеттик билим берүү стандарты орусча айтканда далеко не совершенен дегендей да. Анчалык азыр эми мындай да, биз баягы балким Советтер Союзу учурундагы мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштеп атабыз көбүн эсе. Анан мисалы азыр биз өзүбүздүн менталитетти, анан кийин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү ойлонбой туруп эле тиги батыштагы билим берүү системасын кээде киргизбей атпайбызбы? Бирок ал иштеп кете алдыбы бизге? Бул да бир маселе. Экинчиси, анан ошон үчүн мындай болуп атпайбы? Бир топ баскыч болуп калбадыбы? Азыр билим алыш бир топ баскычтан туруп калды. Көрдүңүзбү? Анан андыктан мисалы биз 10 жылдык кылып өткөнбүз. Азыр жок 11 жыл. Керек болсо мына 12 жылдык кылабыз деп атат. Анан бизде техникум менен институттар бар болчу. Азыр техникуму бар, гимназиясы бар, колледжи бар, анан кийин бакалавры бар, андан кийин магистратурасы бар, анан аспирантура, докторантура деп көрдүңүзбү канча баскычтуу болуп кетти. Анан жаштар өздөрү деле чарчап калса керек деп ойлойм да. Бул дагы бир өзүнчө проблема. Анан мындай болуп атпайбы? Эң негизгиси илимге маани бериш керек. Бийлик тарабынан эгерде илимди мындай айлыгын көтөрүп, аларга шарт түзүп бериш. Мисалы азыр бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн улуттук илимдер академиянын мисалын алсак, бизде мындай да айлык эле берилет. Илим сенин айлыгың менен илим жаза албайт. Ал үчүн сен экспедицияга чыгышың керек, архивтерди карашың керек, элден опрос жасаш керек, баягы респонденттерден социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Эл менен да тыгыз байланыштуу болуп, жерлерди кыдырып, керек болсо мына ошол эле мисалы бир эле мисалды алайын, тарыхчылар боюнча. Тарыхчылар боюнча мына биз азыр айтып атабыз, Акаевдин учурунда 2200 жыл болду биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө деп сүйүнгөнбүз. Андан кийин 3000ге жеткиздик. Эми эгерде дагы эле ошо чет мамлекеттеги, мисалы Арабтын булактарында, ошол эле Кытайдын булактарында, же болбосо тиги Европадан барып ошол булактардан карасак, мисалы, балким андан да көптүр. Кыргыздын мамлекеттик илим түзүлгөнү. А биз азыр 3000 деп эле туруп калдык да. То есть мен айтайын дегеним, эгерде ошого каражат жумшалса, балким биз өзүбүздүн мамлекеттик түзүлүшүбүз дагы мындан да узармак деген бул бир маселе. Анан ошонун баары айланып тегеренип эле. Бирок азыр аздыр көптүр жаштар акырындан тартыла баштады. Жана билим берүү стандартын айтып атпаймынбы? Баягы Советтер Союзунун учурунда эле билим берүү стандарт негизинен пайдаланып келатат деп. Эгерде биз мына эми баарыбыз студент болгонбуз. Ошо 3-курска курска чейин чынында жалпы билимди алып атабыз. А 3-курстан курстан өйдөгөсдөй уже өзүбүздүн кесипке кетип атабыз да. Ошондо ага чейин билинет да ар бир студенттин кайсыга мындай күчтүү жөндөмдүүлүгү бар да. Анан ошол жөндөмдүүлүгүн байкап туруп, ошол боюнча күчөтүп сабак берип туруп алсак, анда биз балким далай таланттарды тапмакпыз. А биз андай кылбай эле баягы жалпы билим берүү менен кетип атабыз дагы, андан кийин бир топ таланттарды жоготуп алып атабыз. Көрдүңүзбү? Бул бир. Анан экинчиси да башында айтып кеттим. Мурун профориентация деген бар болчу. Атайын мугалимдерди, вуздагы мугалимдерди мектеп бүтүп атканда ошол жака жиберчү, барып пропагандалап келгиле, өзүңөрдүн кесибиңерди айтып түшүндүрүп келгиле деп. Эгерде ошону да колго алса, бул да бир топ болот эле. Бирок эми бүгүнкү күндө баягы эгемендүүлүктү жаңы алганда ошондо башаламандык болуп калбады. Ошондо такыр эле жаштар келбей алган. Анткени көрө окот деп. Анан азыр эми жакшы боло баштады. Кадимкидей конкурс болуп, жаштар илимге келе баштады. Анткени билишти да. Илим эми бүгүнкү күндө мындай да. Илим менен билимди бөлгөнгө болбойт такыр. Экөө бирдей түшүнүп. Илимдин жыйынтыгы болбосо билим болбойт. Эмнени окутат билим? Анткени
илим ошол изилдеп баарын тактап туруп анан кийин жыйынтык чыгарып берген, ошол боюнча анан кийин келип алып билим үйрөтөт элге. Расыл билдиребиз, негизи айтып өтпөдүңүзбү, баягы талант деп калганбызбы? Демек, талант бул илимде да, билимде да, маданиятта да, спортто да баардык тармакта керек экен. Баардык сферада. Анан эгемендүүлүк тууралуу да сөз кылып калдык, эми бул тууралуу козгоп кетпесек болбос. Мисалы, биз эгемендүүлүктөн кийин төрөлүп калган муун, балким эгемендүүлүктүн баркын анчейин биле бербейбиз сиздерчелик. Ушул сиздин баягы өмүр жолуңузду экиге бөлүп карай турган болсок, ушул гүлгүн курак илимге берилген убакытта баягы чоң держава союз чачыраган жана ошол убактан тарта жаңыдан кайра мамлекет болуп түптөлгөн Кыргызстандын башында туруп иштеп келдиңиз. Андан бери 33 жыл болду. Ошондо демек өмүрүңүздү экиге карай турган болсок, Советтер Союзун учуру, анан жаңы эгемендүү Кыргызстан деп бөлсөк болот экен. Анан биз ушул 30 жыл аралыгында көптөгөн нерсеге жетиштик, бирок көп нерсени жоготтук деп баягы айтып коет эмеспизби, сөз түрүндө. Сиз башыңыздан өткөргөн адам катары баягы эмне кандай чоң ийгиликтерди жарата алдык ушул эгемендүүлүк учурунда? Жоготкон нерселерди сөз кылбасак. Эми биринчиден мындай да, эгемендүүлүк жылдар бул Кыргызстандын жаңы тарыхы. Биз ошондой бөлүп атпайбызбы? Жаңы тарых депчи. Анан эгемендүүлүк жылдардан бери бир топ эле ийгиликтер болду. Эң негизгиси биринчиден биз өз алдынча тагдырыбызды чече баштадык. Мамлекет өзү. Анткени Союз учурунда өзүңүз билесиз, центрде эле отуруп, борбордо эле тиги Москваны карап отурчубуз. Азыр андай эмес, паритеттик негизде биз чет мамлекеттиктер менен, чет элдер менен кадимгидей алака түзүп калдык. Бул биринчиси, бул өтө керектүү нерсе. Экинчиден, биз эми мындай да, Союз учурунда бизге планды, бизге кандай жашаш керектин баарын центр берчү экен да, борбор берчү экен. Сен момун деген, сен момундай жашашың керек, 5 жылдык планың бул, момуну иштетесиң, момуну өтүмөлө кой деп. Азыр жок, биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечип атабыз. Бул өтө керектүү нерсе. Анан эми жетишкендиктерди алсак, мына астыр көптүр, азыр экономикада бир тарапка кетти. Анан эң негизги бир нерсени айтып кетейин деп атам. Биз 30 жыл бою экономика деп келгенбиз. Анан Садыр Нуркожоевичтин ушунусуна мен аябай ыраазымын. Өзүм жеке пикиримде ал түшүндө окшойт. Бул жалаң эле экономика коомду өнүп турбойт. Ага да руханий дүйнөсүн өстүрүш керек деп эң биринчи президент катары берген указы адамдын руханий дүйнөсүн, инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү, дене тарбиясы. Ошол концепцияны жазган авторлордун бири менмин. Анан мына ошол эми экономика менен адамдын өзүнүн аң сезимин жана анын ички мүмкүнчүлүгүн жана адеп ахлак тарбиясын баарын тең бирдей кылып туруп бир гармонияда алып өстүрүш керек деген указын чыгарды да. Анан мен ойлойм, бул аябай чоң жетишкендик. Анан эң негизгиси дагы бир экономиканы жылдыра турган нерселер, биз өзүбүздүн жаратылыш байлыктарын биз өзүбүз үчүн иштетип атабыз. Өзүбүз үчүн. То есть бирөөлөр үчүн эмес. Эми Кумтөрдүн мисалында, конечно, учурунда бир болгондур. Бирок азыр эми Кумтөр өзү да биз үчүн иштеп баштады. Андыктан мен ойлойм, мына ушундай бүгүнкү күндө билесизби? 60 жерден алтын чыгат экен. Атак алтын өзү 100 жерде бар экен. Бирок баягы промышленный освоение деп коет, ал көбүрөөк болсо запасы, аны өздөштүрсө болот. Анан ас нерсени өздөштүргөндө актабай калат да өзүнүн. Анан андыктан карабайсызбы? 60 жерде бир гана биз үчүн маселе жаралып аткан нерсеси, биздин рельеф көп мүмкүнчүлүк бербейт, анткени биз тоолуу мамлекетпиз да. Анан аны мына мисалы Кумтөрдү 4000ден ашык бийиктикте эметип атат да. Анан андыктан мен ойлойм, дагы алдыда далай жакшылыктар болот. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эгемендүүлүктүн баркын, анын баасын өзгөчө улуу муундун өкүлдөрү бизге ушул таанытып түшүндүрүп отурбаса, биз жаңы муун мисалы даяр нерсеге келип калдык да, биз сиздер түптөп кеткен, сиздер жол салган мамлекеттүүлүктүн ошол кадыр баркына жете алабызбы? Бул бир суроо, бирок ошол мамлекетти сыйлоо, аны ошол эгемендүүлүк деген улуу сөздү даңазалап билүү, бул сиздерге окшогон улуу адамдардын, инсандардын аркасы менен деп билебиз. Андыктан ошол жакынкы күндөрү белгилей турган 70 жылдык мааракеңиз
кут болсун дейли, мыкты деңгээлде өтүп алыңыздар. Сиздин эмгегиңиз, иштериңиз өтө көп. Эми сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу сөз кыла турган болсок, бизге берилген кыскача убакыт бул жеткиликсиз. Андыктан ар кайсы тармакта суроо берүүгө аракет кылдык. Буюрса ушул 70 жаш курагыңызды белгилеп алган соң, андан соң дагы бир эфир куралы, негизинен ошол илим жаатында жаштардын илимге болгон кызыгуусу тууралуу сөз кылалы. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз философия илимдеринин доктору, академик Тогузакунов Осмон Асанкулович болду. Агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Таңкы Лайв программасы өз берүүсүнүн алдыны көздөй улантмакчы.